Тема 1. Жарандык иденттүүлүктүн теориялык негиздери. Сабакты даярдаган Болпонова Асыл Бакытбековна, тарых илимдеринин доктору, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы. Теманын негизги милдеттери. Биринчи, иденттүүлүк түшүнүгү жана мазмуну, анын түрлөрү. Экинчи, жарандык иденттүүлүк, анын мазмуну, функциялары, структурасы жана моделдери. Үчүнчү, жарандык иденттүүлүктүн калыптанышынын факторлору. Иденттүүлүк түшүнүгү, мазмуну жана анын түрлөрү. Бул суроону төмөнкү суроолорго жооп түрүндө түшүндүрсө болот. Мен киммин? Биз кимбиз? Иденттүүлүк деген эмне? Иденттүүлүктүн түрлөрү. Биринчи суроого жооп берип жатканда, мен киммин? Логикалык эрежелери боюнча сиз өз ысымыңызды айтасыз. Менин атым Айнура, кымбат, салават. Экинчи суроого жооп берип жатканда, өзүңүздү ким менен аныктайсыз? Өзүңүздү кантип аныктайсыз? Логиканын эрежелери боюнча сиз жакын туугандарыңызды айтасыз. Апама же атама окшошмун, же эжекеге окшошмун. Үчүнчү суроого жооп берип жатканда, идентификациянын кандай түрлөрүн колдоносуз? Логиканын эрежелери боюнча сиз кесибиңизди, коомдогу социалдык ордуңузду, чоң жана кичине үй-бүлөдөгү ээлеген ордуңузду айтасыз. Азыр биз идентификация аныктамасын берели. Идентификация бул адамдын психикалык касиети, бул адамдын белгилүү бир топко, коомго таандык болуу сезими. Бул слайдта идентификациянын түрлөрү көрсөтүлгөн. Идентификациялардын бардык жыйындысы төмөнкүлөргө бөлүнөт: аралаш, жасалма жана табигый. Социалдык иденттүүлүктүн ар кандай түрлөрүн айырмалайбыз. Кесиптик, диний, саясий, этникалык, аймактык, тилдик, маданияттар аралык, жашы, класстык, гендерлик, расалык. Жарандын иденттүүлүк, анын түзүлүшү, мазмуну, функциялары жана моделдери. Жарандык иденттүүлүк: кесиптик, гендердик, жашы, маданий, тилдик, диний, класстык, этникалык, расалык. Жарандын иденттүүлүк аныктамасын берели. Жарандын коомдо жамааттык субъект катары аракеттенүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү, тигил же бул мамлекеттик жарандардын коомчулугуна таандык болуу сезими. Жарандын иденттүүлүк түшүнүгү төмөнкү түшүнүктөр менен тыгыз байланышта. Улут, жарандык, патриотизм. Жарандык иденттүүлүктүн бирдейлигинин конструкциясы азыркы илимде улуттук аң-сезимде жалпы жарандык, мамлекеттик, улуттук, мамлекеттик жарандык бийликке байланышкан жакын түшүнүктөр аркылуу иштелип чыгат. Азыркы учурда атамекендик жана чет өлкөлөр этнологдордун арасында этностук изилдөө негизги ыкмалар калыптанган: примордиализм, конструктивизм жана инструментализм. Бирок учурда изилдөөчүлөрдүн басымдуу бөлүгү интеграцияланган мамиле деп аталган ыкманы карманышат. Этностук изилдөө ыкмалары: примордиализм маданий жактан айырмаланган жана социалдык топторду адамдардын баштапкы, милдеттүү жана жалпы бирикмеси катары кароо. Экинчи, конструктивизм мамиле иденттүүлүгүнүн көптүгүнүн тигил же бул субъекттерге керек болгон инсандыкты куруу жана өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнөн келип чыгат. Үчүнчү, инструментализм илимий түшүнүктөрдү, теорияларды жана гипотезаларды адамдын жаратылыш жана коом менен өз ара аракеттенүүсүнө багыт берүү үчүн керектүү курал катары карайт. Төртүнчү, интегралдык мамиле бардык мурунку моделдерге бириктирилет. Жарандык руханий жана адеп ахлактык түшүнүк болуп саналат. Жарандын критерийи адамдын социалдык жана табигый дүйнөгө болгон бирдиктүү мамилеси, жеке жана коомдук кызыкчылыктардын тең салмактуулугунун орнотуу мүмкүнчүлүгү. Белгилей кетүүчү нерсе, жарандын иденттүүлүк жарандардын саясий жамааттары менен идентификацияны негиз катары каралат. Ал көп маданияттуу жана көп улуттуу билим катары чыгат. Патриотизм жарандын иденттүүлүктүн негизги социалдык психологиялык компетенти катары көрүнөт. Патриотизм өз элинин алдындагы жарандык милдеттеринин
жана парызын абийирдүү аткарууда, өз өлкөсүнүн тарыхый өткөнүн урматтоодо, өз мекендештеринин жетишкендиктери менен сыймыктанууда, өз мамлекетинин ар намысын жана кадыр баркын коргоого умтулуудан көрүнөт. Адамдын бул өлкөгө, социалдык чөйрөгө таандыктыгын билдирүү менен патриоттук идеясы адамда аң сезимди жана алар менен биригүү сезимин калыптандырат. Улуттун биримдигин түшүнүүгө, анын тарыхый өнүгүшүнүн уникалдуулугун жана баалуулугун түшүнүүгө, өз алдынчалыгынын маданиятын сактоого өбөлгө түзөт. Патриотизм коомдук жана мамлекеттик курулуштун идеологиялык негизги бир бөлүгү, негизги бир түрү. Анын турмушта жарамдуулугунун моралдык саясий жактан колдоо болуп саналат. Сиздин талкуулоого Луиза жөнүндө кейс берилет. Кейсти көргөндөн кийин суроолорго жооп бериңиз. Урматтуу мекендештер, Горький багында сейилдеп жүрүп, биздин жакшынакай, татынакай Луиза аттуу мекендешибизге жолугуп отурам. Луиза кыргыздын көйнөгүн кийип алып, жакшынакай интервью жазып аткан экен бул жерде. Луиза, саламатсызбы да бир жолу? Саламатчылык. Сиз Кыргызстандан болосузбу? Ооба, Кыргызстандан болом, Жалал-Абадтан. Анан Жалал-Абадтан Бишкекке барып ошол жактан өскөм. Андан кийин Москвага келдим. Москвада жашасам да ошо Кыргызстан жүрөгүмөн чыкпады. Ошол себептен мен кыргыз көйнөктөрдү кийип, паркка келип, ошо орустарды үйрөтүп атам биздин менталитетке, чтобы через пару лет баары орустар кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз көйнөктөрдү кийип, ошондой болуп жүрүшсүн деп максат кылып жүрөм. Кандай сонун, Луиза? Ийгилик сизге. Силерге да ийгилик. Сиз менен жолугуп калганыма абдан кубанычтамын. Кыргыздын көйнөгүн, кыргыздын маданиятын пропагандалап жүргөн турбайсызбы? Сизге чоң рахмат. Пропаганда кылам да, анан башка эме болбой калды. Вот так и. Кандай сонун, Луиза? Вы меня уже запутали. Кандай сонун. Сизге чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Карабайсызбы, кандай сонун. Кыргыздын көйнөгүн кийип алып, кандай сонун жарашат Луизага. Бул Сейил баганын көркүн ачып атырсыз, Луиза. Бул көйнөк менен Сейил бактын көркүн ачып атырсыз. Сиз кандай ойлойсуз? Ал Кыргызстан менин жүрөгүмдө калды деген сөз менен эмнени айткысы келген? Ал өзүнүн жарандык мамилесин идентификациялоодо аныктады деп айтууга болобу? Жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу факторлору. Жарандык иденттүүлүктүн саясий жамааттары менен идентификацияга негизделет. Жарандык руханий жана адеп ахлактык түшүнүк болуп саналат. Жарандын иденттүүлүгү калыптандыруу жана сактоо факторлорунун ичинен эң маанилүүсү. Биринчи, жалпы өткөн тарыхы. Бул жалпы тамырлашынын жана мыйзамдаштыруусун кайра жаратуу мифтерде, уламыштарда жана символдордо көрсөтүлөт. Экинчи, жарандык коомдоштуктун аталышы. Үчүнчү, баарлашуу каражаты, жалпы маанилерди жана баалуулуктарды иштеп чыгуунун шарты болгон жалпы тил. Төртүнчү, жалпы маданий. Жалпы жашоонун белгилүү бир тажрыйбасына негизделген. Жамааттын ичиндеги мамилелердин жана анын институционалдык түзүлүшүнүн негизги принциптерине белгиленген. Бешинчи, бул жамааттын биргелешкен эмоционалдык абалын айрыкча чыныгы саясий иш-аракеттерге байланыштыруу тажрыйбасы. Тыянактар. Биринчи, идентификация бул адамдын психикасынын ал үчүн тигил же бул маанилүү топко же жамаатка таандык экендигин элестетүү ыкмасын концентрацияланган түрдө билдирүү касиети. Экинчи, жарандык иденттүүлүк. Жарандын коомго жамааттык субъект катары аракеттенүүгө мүмкүндүк берүүнү, тигил же бул мамлекеттин жарандарынын коомчулугуна таандык болуу сезими. Үчүнчү, жарандын иденттүүлүк түшүнүгү төмөнкү түшүнүктөр менен тыгыз байланышта. Улут, жарандык, патриотизм. Төртүнчү, жарандын иденттүүлүктү калыптандыруу жана сактоо факторлорунун ичинен эң маанилүүсү жалпы тарыхый өткөн, өзү жарандык жамааттын аталышы, жалпы тил, жалпы маданият. Бул жамааттын биргелешкен эмоционалдык абалы, айрыкча чыныгы саясий иш-аракеттерге байланыштуу тажрыйбасы.
Биринчи темада жаңы терминдер менен түшүнүктөр менен тааныштырыңыздар. Иденттүүлүк, этникалык иденттүүлүк, улут, примордиализм, этноцентризм, конструктивизм, инструментализм, диний иденттүүлүк, жарандык иденттүүлүк, маданий иденттүүлүк, социалдык иденттүүлүк, гендердик иденттүүлүк, саясий иденттүүлүк. Биринчи теманы окугандан кийин контролдук суроолорго жооп бериңиз. Суроолордун жоопторун электрондук почтага жөнөтүү керек. Бул жерде көрсөтүлгөн кейстерге жооп бериңиз. Бул жерде колдонулган адабияттар көрсөтүлгөн. Ушуну менен биздин биринчи сабагыбыз аяктады. Кош болуңуздар.